Урматтуу депутаттар, маалымат иретинде айтып коеюн, бул маселе боюнча өлкө башчысы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров, ошондой эле парламенттик 8 фракциянын лидерлеринин 6 катышты, вице-спикерлер катышты. Ошондо биз сүйлөштүк ушул маселе боюнча. Президентибиз айтты, мына ушул парламенттен кечирим сурайт, расмий түрдө мындай каталарга жол бербейт. Эгерде жол берсе, мына ушул акыркы эскертүү болот деп айтты. Мен маалымат иретинде айтып коеюн. Буну биз парламент коллегиалдуу орган, андыктан лидер фракциялар, вице-спикерлер ошол жолугушууда болду. Ошондо биз ушундай сүйлөшүү негизинде мына Эдил Жолдубаевич келип кечирим сурап атат. Кыргызда жакшы сөз бар, алдыңа келсе атаң кунуң кеч дейт. Баарыбыз кечиримдүү болойлу, урматтуу депутаттар, сабырдуу болойлу. Эдил Жолдубаевичке да мына акыркы эскертүү, эгерде дагы парламенттин дарегине, парламенттин аброюна шек келтире турган орунсуз сөздөр, ашыкча сөздөр болсо, анда биз кескин чарага барабыз, урматтуу депутаттар. Ушуну туура түшүнсөңүздөр.